болчу, мугалим болгум келчү да. Эркек балдар саанчы болсо аябай атак даңкка ээ болчу да ал убакта. Эми таанышың болбосо барбай эле болчу. Тааныш чакты вокзалдарга да жашап жүргөн күндөрүм болгон. Кой баксак, койчуга дагы талант. Өзүңдүн кесибиңе экинчи жана өмүрлүк жарыңда туура түшүнгөн жар болуш керек да. Кийин анан кызым чоңоюп калды. Бегмай менин өмүр бою ичимдеги арман. Жетелеп жүрүп популярный кылгам. Арак сатасың. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдызтайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн кайрадан эле мен Акмөр Кылычбекова. Жана бүгүн бизде конокто биздин чыгармачылыктагы көп жылдан бери тамаша жаатында аты аябай элге сиңип калган Токтор Бекбоев агабыз конокто жана Эмир. Келип бергениңизге рахмат, Токтор байке. Учурашып алсаңыз болот биздин көрүүчүлөр менен. Чоң рахмат. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушундай элдер менен көпүрө кылып, биз жөнүндө элге кичине кабардар кылып, биз жөнүндө бир жакшынакай передача кылып чыгарып коелу деп чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге албетте ийгилик каалайбыз. Анан эми кыргыз элим эмне болсо ден соолук, саламатсыздар демекчимин. Токтор байке, анан мен көптөгөн сиздин интервьюларыңыз аябай эле көп экен, ар кайсы телеканалдарда, YouTube каналдарда. Анан бир нерсени байкадым, ата энеңиз жөнүндө суроо көп жок экен да, ошондуктан мен бүгүн ошол тууралуу маекти баштайын дедим. Ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай адамдар эле? Менин ата энем, атам жашыраак эле кетип калды. Апам болсо 2020-жылы 90 жашында көз өттү да. Анан атам 56 жашында каза болуп калган. Атам негизи кесиби шофер болгон. Анан бу атам менен апам биз өзүбүз кочкорлукпуз, бирок булар жаш кезинде барып ырбачыга отурукташып, балыкчыга, азыркы балыкчы ырбачы болчу, пароходствода иштеп, анан биз ошактан төрөлгөнбүз да. Анан биз ошактан төрөлүп, анан кийин мектепке, школго кирер кезде атам кичине ооруп калып, анан айылга келгенбиз, Кочкорго келгенбиз. Анан атам ошондон баягы ооруп эле жүрдү, кичине ден соолугу туура эмес болуп жүрүп, мен чоңоюп, анан мен армиядан келгенде 86-жылы каза болду. Апам болсо Кочкорго келгенден кийин өмүр бою саанчы болуп иштеди. Ал убакта колхоз совхоз деген бар болчу, жөнөкөй эле саанчы, бирок партийный киши болчу. Кыз жакшы кызматкер болчу. Мен апам ошондой киши болчу. Анан 90го чыкканда көз өттү. Ошол атам тууралуу болсо ошондой. Жакшы. Анан ата энеңиз жөнүндө сүйлөшүүдөн кийин эле утурлай бала кезиңиз жөнүндө, бала кезде ар бир адам эсинде бир калган окуялар болот го. Бала кезиңизде эсте алган окуяңыз жөнүндө айтып бересизби? Бала кезде эми балалык деген кандай сон, бала жакшы да, жакшы күндөр өттү. Мен өзү кичинекей кезимден эле артист болом дечүмүн да. Анан ушу кичинекей кезимден эле бир гармошкаларды кармап үйрөнүп, анан ошолор менен ырдап, анан артисттердин автобустары болчу бир бөлөкчө. Ошолор келсе, ошолорду бир күн кечке күтүп клубтун жанына барып. Ушундай балалыгым эле ушу кичинекей искусствонун адамы экенмин да. Анан эсте калган балалык кезде көп эле нерселер бар, бирок мен өзүм жоош эле бала болчумун, мындай тентек деле бала эмес болчумун. Мектепте баары мени аябай жакшы көрчү, мен жоош болчумун, анан сабакты да жакшы окучумун. Анан мындай эсте калган күндөрдү эстей элбей атпайбы? Көп эле жакшы күндөр болду. Эсте калганыңыз анда ошо чыгармачылыкка кызыгып, артисттердин жашоосун жөнүндө көп аябай жакшы кызыкчу турбайсызбы? Артисттерди аябай жакшы көрчүмүн, кызыкчумун. Ырдаган кишини жанынан чыкчу эмесмин. Анан өзүбүздүн менин атам өзүнө комузчу болгон. Менин атам
комусту өтүп эле кол ойнотуп аябай ойногон иш болгон кийин ооруп калып эле көп анысын деле эме кылбады, бирок ошентсе да ооруса дагы комуз четте калып жүргөнүн көрүп янынан отуруп укчум да. Анан ошо атамдан мага кичине жукса керек. Анан атамдын бир тууганы агасы Ивин деген киши болгон. А кишинин балдары бүт бар таланттуу болгон да. Баардыгы таланттуу болгон. Алты эркек болгон. Алардын алдында аккордеонду да эч ким ойной алчу эмес. Алардын алдында комузду да киши ойной алчу эмес. Алар ырдаганда да укмушурдачы таланттуу үй-бүлө эле да. Анан ошолордун мага көп эмес тийди да. Улуураак агаларым эле да бар тең. Ошолорду карап отуруп, анан ошолордон үйрөндүм. Ошолордон көп кызыгуу пайда болду мага. Алар тубаса таланттар эле да. Тубаса таланттар эле. Ушул жоогуңузга отурулай менин чоң атам менен сиздин атаңыз бир тууган, биз аталаш бир тууганбыз да. Анан ошондо сиз азыр менин атамдардын бир туугандары жөнүндө айтып атасыз да. Мындай да Акмөр, бул турмуш тагдыр деген ар кандай экен. Кызымсың сен. Сен Токторбайке деп атпайсыңбы? Сен менин кызымсың, сенин атаң менин классташым. Сенин атаң атасы менин атам бир тууган. Биз бир үй-бүлөдө чоңойгонбуз. Алар сенин атаң, чоң атаң менен чоң энең эрте эле каза болуп калган. Анан мен жана айтып аткан 6 таланттуу бир туугандар ошо сенин атаң эң кичүүсү болгон. Ошолор баарыбыз бир төшөк жатып, бир дасторкондо тамак ичип, бир үй-бүлөдө чоңойгонбуз. Анан эми баягы сенин атаң менен апаң эми баягы тагдыр ар кандай экен. Эки жакка бөлүшүп кийин анан силер билбей калдыңар да бизди. Анан бирок мындай үстүртөн билип, ушу менин чоң атам болуш керек деп Токторбайке деген менен ичиңде кан бар да. Ушинтип интервьюга чакырганыңа чоң рахмат кызым. Атаң жакшы иш болгон, алар таланттуу болгон. Мен ошолорду тарткам негизи. Мен да ошо атамдар жактыртып турмун. Анан азыр балалык кез жөнүндө сүйлөшкөн үчүн мындай суроо жаралды да, ар бир бала кезинде кыялданат. Кыялдануу тууралуу. Сиз эмне жөнүндө кыялданчу элеңиз? Чыгармачылыктан тышкары дагы балким. Эми мен мындай да бала кезде көп кыялдар келет да. Баа сабак окуп отуруп, мугалимдерди деле жакшы көрчүмүн. Мугалим болгум келчү да. Эмнегедирчи? Ушу балдарды окуткум келчү. Эгер мен мугалим болгондо жакшы мугалим болмокмун да. Балдарга аябай түшүндүрмөк болушум керек деп элестете берем. Андан кийин анан чоңоюп калып анан менин апам саанчы болуп иштеди деп атпаймынбы? Анан ал убакта Советтер Союзу убагы, ал убакта саанчы үй фермалар болгон. Анан эркек балдар саанчы болсо аябай атак даңкка ээ болчу да ал убакта. Аябай көтөрмөлөчү да. Анан биз кичинекейибизден эле 5-6 класстан баштап эле апам менен кошо үй саап, апамдын карамагында 30 үй бар болчу, ошонун сүт төгүп, үй саап, үй багып, үй фермада чоңойдук да. Анан мен даже армиядан келгенде саанчы болом деп дагы мындай кыялданчумун да. Эркек саанчы болсо эмне болуптур? Зато элге көрүнүп саанчы болом деп кыялданчумун. Биз кийин армиядан келгенден кийин союз тарап кетти. Уйлар эмес, адамдар тарап кетти го. Анан мектепте окуп бүттүңүз. Мектептен келгенден кийинки жашоо, шаарга жаңы келип, жаңы жашоо. Мен анан 10 классты бүттүм. 10 классты бүткөндөн кийин баягы болбой эле ушу чыгармачылыкка кызыккан балам да. Анан ал убакта деле ошо тааныш билиш болчу. Анан үйдөгү байкелерим, апамдар айтты, эми таанышың болбосо барбай эле койчу балам, шаарда дагы тааныш үйүң жок болсо каяка барасың, кантесиң десе болбой, документин топтоп алып келип, институт искусства тапшыргам. Анан шаарда тааныш тапчакты вокзалдарга да жашап жүргөн күндөрүм болгон. Окууга өтүшүм керекмен деп документ тапшырып коюп, анда Фрунзе. Андан кийин биздин айылдык байкелер таап алган, ошолордун үйүнө жашап, документин өткөрүп, экзаменге чейин ушакта болуп, анан экзамен бергенде тилекке каршы анда деле тааныш керек экен, билиш керек экен, кулап калгам да. Ошол аябай мага оор нерсе болгон. Окуудан кулап калдым да, аябай капа болуп анан айылга кеткенмин да.
ошондо азыр сиз айтып берсеңиз мага да жабоо. ошондой болгон. Азыркыга чейин өкүнөм, эгер окууга билим алганда балким башкача болот беле. Анан кийин деле билим алсам болот эле. Анан армияга кетип калдым. Армиядан келгенден кийин дагы Күрөңкеевага тапшырдым. Эми мен аккордеон тартуулап жүргөн балам, эми музыкант болушум керек деп. Анан Күрөңкеевадан дагы кулап калсам болобу? Армиядан келгенден кийин. Андан да мага окуудан жол болбойт экен. Анан Нарын драма театрына чакыруулар болгон. Кара конкурстарга катышкам. Анан ошол чакыруулар менен анан Нарын драма театрына кетип калдым. Бирок Нарын драма театрына мен көп окуудан да жакшы билимден сырткары мындай иш менен чоң аксакалдардан, атактуу артисттерден, эл артисттер, эмгек сиңирген артисттердин колунда тарбияланып, аябай жакшы сабактарды алдым да. Ошол кишилердин түрткүсү аябай чоң болду. Сиз теория эмес, практика жүзүндө тарбия алып турсуз да. Практика баарынан жакшы да. Билим алууда практика жакшы. Өзү негизи Нарын театры ал жерде билимдүүлөр аз да, туаса таланттар болгон да, башынан. Туаса таланттар аябай күчтүү театр болгон. Анан албетте күчтүү артисттер тарбиялайт экен да, тарбиялашты. Канча жыл иштедиңиз Нарын театрында? Нарын театрында 15 жылда иштедим мен. 15 жылда иштедим. Бир топ эле убактыңыз жылдар иштептирсиз. Анан ошо мектептен кийинки келген убакыт жөнүндө сурап калбадыкпы? Азыр баардык 11-ди бүтүп аткан же 9-класс аяктап жаткан окуучулардын кесип тандоо кези да, кайсы тармактан окусам деген сыяктуу. Ошон үчүн жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз кесип тандоодо? Мен жаштарга мындай да, кесип тандоодо жаштар өзү эмнеге таланты бар болсо, эмнеге жөндөмү бар болсо, ошол жагын эле окуш керек да. Өзү кызыккан, өзүнүн жөндөмү бар, өзү бала кезинен эле билинет эмнеге шыктуу экен. Ата эне деле ошону туура түшүнүш керек да. Ырдайм десе ырдатыш керек. Уста болом десе уста болуш керек. Бизнесмен болом десе бизнес кылыш керек. Баланы эч качан тиякпакка урбаш керек. Өзү дагы жаштар өзү эмнеге жакын болсо, эң негизгиси акча табыш эмес, эң негизгиси кайсы жумуштан удовольствие алса, өзү эс алгыдай, өзүнүн көңүлүнө толгудай иш болсо, же болбосо окуу жайы болсо, ошондон окуп иштесе, анан ошондон тыянак чыгат да. Ошону жакшы нерсе болот. Туура айттыңыз. Туура. Анан туура. өзүн кыйнап башка ишке туура эмес. Мисалы бизде деле бар, бул маданиятта деле бар. Ырчы болот элем деп өзү негизги иси боюнча башканан акчасы болсо ыр жаздырам, анан тинтем. Же болбосо окуу өтүп алгандар бар институтка. Ар жагында дарамети жок, таланты жок. Биздин театрга деле көп таланттуу балдар, жаш кыздар келчү. Окууну бүтүп келдик деп келет, келип спектакльдерге даже массовыйга чыксын, ошону да чыкканды билбейт, баскан турган сүйлөгөндү билбейт, анан өзүнөн өзү чүнчүйүп, кыйналат, анан кетип калат. Анын эмне кереги бар? Анын үчүн талант болуш керек, өнөр болуш керек. Башка жумушта деле ошондой. Мен мисалы үчүн башка иш кыла албайм да. Мен 40 жылдан бери искусство менен келатам. Башка иш колуман келбейт экен. Ошондо кеңешиңиз өзүңдүн жан дүйнөңө жаккан кесипти, өзүңө жаккан кесипти тандоо. Өзүңө жаккан. Анан таланттың кайсы тармакта талантың бар болсо ошол. Өзү сүрөтчү болсо сүрөт тартат, кызыгат кичинекей кезинен. Ырчы болсо ырдайт. Уста болсо өзү эле колу шыктуу болот. Даже кой бакса, койчуга да талант керек. Ага да өнөр керек. Ар бир бул өзү негизи жараткан Кудай Таалабыз ар бир адамды өзүнө өнөр берип жараткан да. Бүт барын кур койгон эмес. Сен ушун менен нан таап жейсиң, сен могу өнөрүң менен нан таап жейсиң. Анан ошону туура пайдалансак, ар ким өзүнүн билген ишин кылса, баары эл да оңолот, мамлекетибиз да оңолот да. Анан бактылуу да адамдар болот. Анан бактылуу да болот. Өзүңдүн ишиңди иштесең, өзүң сүйгөн кесибиңди иштесең, сөзсүз бактылуу болосуң. Айтылат го, эки нерсени туура таңдаш керек, өмүрлүк жарды, анан кесипти депчи. Ошо кесипти тандоодо да жаштар жаңылбай, жан дүйнөсүнө жаккан кесип таңдаса эле бактылуу. Өзүңдүн кесибиңе экинчи жана өмүрлүк жарыңда туура түшүнгөн жар болуш керек да. Ошондо бактылуу болосуң. Туура айттыңыз. Анан кийинки суроом, чыгармачылыкка таштаган жылдарыңыз, алгачкы кадамыңыз
кайсы жылы кандай башталды эле? Мен айтып атпайм, мен армиядан келгенден кийин анан ошентип жана окууга тапшырып кулап калып анан айылда анча мынча завкул болуп турдум. Андан кийин Нарын драма театрына кеттим. Ошону менен Нарын драма театрынан башталды менин чыгармачылыгым. Анан аякта 15 жылдай иштедим. Андан кийин анан баягы биякта шоу бизнестер башталды. Мындай Мурда деген театрлар кыдырчу элди. Каяктын театр экен, каяктын концерт экен деп элден кафешаларда окучу. Анан кийин ким келиптир дегендер башталды. Ар кандай топтор башталды. Анан бияка өзүбүзчө топтор менен иштешип, анан театрдан кетип алганбыз. Ошо менен анан Бишкекке келип калдык да. Андан кийин шоу бизнестеги артисттер менен, көрүнүктүү артисттер менен иштедим. Ошол анан кийин анан кызым чоңоюп калды. Бегмай раматлык ырдайм деп. Анан Бегмайды ырдаттым. Анан Бегмайды ырдаттым, Бекбоевтар деп үй-бүлө болуп анан өзүчө группа түзүп, анан гастролдоп кыдырып, анан ошол жылдардан баштап Бекбоевтар деп анан элге көрүндүк да, кичине элге башыбыз көрүнүп, элге таанылып дегендей. Чыгармачылыктагы ошондо мындай күнүңүз тууп турган кез деп коелу. Популярный болуп, ишиңиз алдыга жылып, Эми биз аябай элге атыңыз чыккан жыл кайсы жылы? элге ошо атыбыз чыккан жылы ошол өзүбүзчө группасы Бекбоевтар болуп кызым ырдап, биз гастролдоп, анан ошол Бекбоевтар деген ат менен чыктык да, анан аябай болбосок дагы, аябай тим эле Кыргызстанды жарып ийбесек дагы элге көрүнүктүү, элге кичине алындык деп атпайм, ошондочу ошол кезде. Анан эми аябай биз аша-таш кылып элди жарып ийдик дегенден алысмын. Анан Бегимай тууралуу кызыңыз жөнүндө да айтып калдыңыз да, бир аз эле эскерип өтпөйлүбү, эгер сизге оор болбосо? Бегимай кызым тагдыры ошондой экен, чекесине ошондой жазылган экен, жашыраак кетип калды. Бегимай менин өмүр бою ичимдеги арман. Буну мен өзүм гана ичимде жакшы кызым бар эле, күлүп жайнап турчу, капалап турчу, жетелеп жүрүп популярный кылгам. Мен Бегимайды радио телевиденияга көп берип аябай анчалык популярный кылган жок. Мен гастролдоп өтүп, жалаң живой концерт берип жүрүп популярный кылгам. Анан эми өмүрү кыска экен, айла жок. Ал менин ичимдеги арман. Рахмат. Эчекең болот. Не алабыз эми? Жаткан жери жайлуу болсун да. Жаткан жери жайлуу болсун. Анан Доктор байке, чыгармачылыкта көп жылдан бери жүрөм деп атасыз го. Анан менде бир суроо пайда болду да. Сиз чыгармачылыктан тышкары башка жерден өзүңүздү көрдүңүз беле? Башка тармактан иштеп балким. Эми бул жашоо ар кандай да. Адам деген биз деле жаш болгонбуз. Биз деле кызыкканбыз. Мен өзү канымда деле жок андай байып кетейин. Анан аябай кымбат машина минейин, же болбосо үчө таш үй куруйейин деген өзү бала кезимден андай эмемде жок окшойт. Бирок ошентсе деле эл катары бололу. Элдин баары бизнес кылып атат деп бир күлкүлүү иштер болгондо Нарын драма театрында иштеп жүрүп анан Токмокко келип калдым. Анан Токмокко келип калсам бирөөлөр тааныштар айтты. Элдин баары бул жерден эле соода кылып айып атат, театрда айлык менен жөө бересиңби? Эмне соода кылам десем, арак сатасың деди. Анан кандай кыламсың? Мен көрсөтөм, шаардан бир жерден алып келесиң, бул жерге мынча акча кошосуң. Могу жерде туруп эле сата берсең, күнүгө каланча сомдон табасың деди. Анан ошо менен кызыгып тигини ээрчип анан бир күнү 2 жашка алып келип Токмоктун базарынын оосунан бир место коюп берди. Ошол жерде турам, арак сатканда мен эч ким тааныбайт, жаш баламын. Анан өтөт экен, аябайчы. Анан баягы кичинеден тыйын болуп атат. Өтөт атат. Анан түгөнгөндө кайра жөнөйм Бишкекке. Анда Токмок Бишкек деп 24 ат деген автобус жүрчү. Ошого чыгып алып, анан келем бияктан баягы арактан алам, завод.
бактар завод бар болчу. Ошол жерден аны алып кайра 2 сумка көтөрүп алып токмокко барам. Ошентип бир 10 чакты күндөй болду. Анан топтогон акчам өзүмдөн улуу агам токмок жашачага каттырып коем. Кичинем болгон акча деле чогултуп атам, кийин бизнес кылып атам да. Оюңузда. Анан Нарын драма театрынан анда бошогон жокмун, жөн эле келип алып барбай ошентип жүрөм да. Эгер жакса соода кыламын деп, акча табам деп. Анан Нарын драма театрда биздин директор Раматлык Шакен Мамбеталиева деген эжебиз эле, ал киши өтүп кетти, аябай жакшы киши эле. Биздин директорубуз. Анан бирөөлөрдөн угуп калыптыр. Силердин токторуңар токмокто арак сатып отурат деп. Анан бир күнү арак сатып турсам да карасам Шакен эже турат. Өлүңдү көрөйүн десе. Бас карачы тетиң отурганын карасаң, уялбайсың, өлүңдү көрөм. Бас автобуска салып алып кеттим. Кийимдеримди алайын деп анан үйгө барып тиги байкем бар экен. Акчаң бир, акчаны сен телевизор алып ал деп чыгарып кетти. Ошо менен кайра кетип барып, анан театрга өзүм деле кетким келип калган бирок. Ага жерде эле отурсаң соода. Канча жыл, канча убакыт иштедиң? Ой, бир 10-15 күндөй. Болгон ошол. Биринчи башка кесип ошол болду. Башка кесип ошол. Анан кийин келгенде, андан кийин эле бул кантка келип жашап калдым анан. Кантта чоң Абдыш ата деген эпизод бар. Анан аябай жакшы айлык төлөйт дешти да. Анан барсам, бизде айлык жакшы деди, чын эле жакшы экен айлыгы сурасам анан. Жумушка кирет десем, кичине жашыңыз чоңураак го деди анан. Эмнеге чоң иштейм эле. Десем анан мейли деп кабыл алды анан Саладовня деп бот экен бир жерин мен билбейм деле да. Анан кирип койду, жаш балдар иштейт экен чын эле. Аябай оор экен да. Анан мени бир күн тааныйт экен балдар. Кагыңыз штаб турат, отуруңуз, эс алыңыз. Деп анан мени көп иштетпей, андан бир айда иштедим. Анан аягында баары шылдыңдашып, кагыңызчы доктор ошол жерде иштей эле коюңузчу деп анан кетип калгам ошо менен. Андан бөлөк так иш кылган жокмун. Болгон ишим ушул. Анан эми мурда гастролдоп, кийинтип бир тапчыбыз. Анан эми азыр болсо заманга жараша той деген бар. Той топурларга чыгабыз. Ошо менен өзүбүзгө жетерлик тыйын табабыз. Ошентип окатып келе жатабыз да. Мен эми Эмирге суроо бергим келип атат. Сиз менен канча убакыттан бери тамашалар чогуу тартып жүрөт? Эмир өзүң жөнүндө бир аз айтып, анан азыркы убакта эмне менен алек болуп атасың? Тамашада чогуу атаң менен тартылган жагып атабы? Ушул жөнүндө бир аз айтып берсең. Азыркы учурда атам экөөбүз кыска тамашалар тартабыз, кыска метраждуу роликтерди. Негизи өзүм тойлордо оператор болуп иштейм. Камера тартып, ар кандай тойлорду тартам, монтажын өзүм кылам. Азыркы учурда тойлорду тартам, атам мырдагандарын тартам. Атам экөөбүз тамашаларды тартабыз. Өзүм мага жагат тамашаларга тартылган. Анан буюрса көптөгөн пландар бар, көптөгөн идеялар бар. Жакшы. Идеяларыңар ишке ашып, тамашаларыңар элге жетип, дагы ушул тармакта да ийгиликтер жарата бергиле деп каалайт элем. Доктор байке, тамаша жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Ошо тамаша тууралуу идеялар кимге келет? Идеяларыңар ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул эми биз тарткан тамашалар кыска да, 1 мүнөттүк. Мунун баары элдин арасынан чыгат. Эл ичи өнөр кенчи деп коет. Элдин арасында ар кандай күлкүлүү адамдар болот, куйкум сөз сүйлөгөн адамдар болот. Анекдот айткандар болот. Анан ошолорду алабыз, ошолорго жан киргизебиз. Анан менин кесибим актер да. Мен өзүм бала кезимден эле ушундай кыска тамаша тартсам деген өзүмдүн оюм бар болчу. Анан ошону ишке ашырып, эл үчүн эле, өзүм үчүн, элдер кичине күлүп калсын, эл арасында күлкүлөр чыгарып коеюн деген ниетте тартып жүрөм. Бул негизгиси элдин арасында болгон нерсени эле тартабыз. Анан кээде баягы кошумча алымча кылып аны иштеп чыгабыз.
Анан чындыкты тартсаң эл күлөт да болгон нерсени. Анан оюбуздан чыгарып эле бирдеке тарта бербейбиз. Анан кыска нуска болсо да эл күлүп турсун деген эле ниетте Эмир экөөбүз тартабыз. Анан эми 1 мүнөттүк тамашаларга мен күнүгө актер актриса иштеп жүрбөйм да. Анан жаш бала игиреги бар, Эмир үйрөнүп келатат. Кудай буйрса такшы алып калды. Эмир партнер. Эмир экөөбүз ошондой элге кичинекей тамашалар тартып жүрөбүз. Анан кийин шакирттери ал кишинин тарбия алган адам катары дагы атын өчүрбөй калгангачы, ошондуктан бул тармакта да жакшы шакирттерди калтырасыз деп ишенебизге. Кудай буйрса дагы алдыда жакшы пландарыбыз бар. Эмир айтты го, экөөбүз сүйлөшүп калабыз. Кыска метраждуу кинолор тартсакпы деген ой бар. Кыска метраждуу жакшынакай ойлорубуз бар. Анча-мынча каражаттан эме болуп турат. Ошолорубуз оюбуздагыдай чыкса, ошо жарым саатты 40 мүнөттүк жакшы өзүбүздүн сценарийлер бар. Ошолорду тартсак деген ойлорубуз бар. Ошон үчүн жана монтажга, операторскийге үйрөн деп аябай басым берип, өзү да ошого жанталашып үйрөнүп атат да. Ойлоруңар ишке ашсын. Токтор байке, ушул убакытка чейин чыгармачылык менен жүрөсүз да. Толук алганда канча жылдын жүзү болду? Ушул тармакта алектенип жүргөнүңүз? 40 жыл болду. 41 жыл болду го дейм. 41 жыл болду. Ошо чыгармачылык менен өсүп келатам мен. Көп эле каналдарда сиздин наам жөнүндө суроо беришиптир да, баары. Мен да ал суроодон өтүп кетпейсизге суроо берейин. Балким таарынбайсызбы? Жок, мен кимге таарынбайм, мен эч кимге таарынбайм. Мен ошо көп каналдарга деле айтам наам жөнүндө. Эгер мен театрда иштеп турсам, балким алмакмын. Анткени ал мамлекеттик театр. Ал жерде коллектив. Ал жерде көрсөтмөк, мен документтерим кетмек министерствого. Ал жерде бул жашка чейин дагы көптөгөн ролдорду ойномокмун. Спектакльдерди ойномокмун, чоң концерттерде катышмакмын. Анан тияка документим кетип мага балким наам алмакмын. Менин поколениям көп эле алды. Анан мен өзүм кетип калгам, анан ошон үчүн мен наам өзүм мындай көп бара бербейм го дейм кичине. Ошо анын аркасынан чуркаш керекпи? Же билбейм, түшүнбөйм. Мен эми ал буйруктан болуп калган. Сиз демек өзүңүздү өзүм аракет кылбагандыгым үчүн деп ойлойт турбайсызбы? Жок, мен чыгармачылык жагынан колуман келгенин кылып атам. Эми мен деле тамашалар тартып, анан шумдук кылып тим эле заслуга алайын деген ой эмес. Бирок тынбай иштеп келаткан жагынан, чыгармачылык жагынан өзүм тынбай эле жакшы эле аракет кылып колуман келишинче келатам. Анан наам алган боюнча барыш аракет кылыш керекпи деген мен барып так мен топ кириш керекпи же кимисине кириш керек, мага наам берип коела деп айта албайт экенсиң да. Анткени мен үстүмөн бирөө эле барып айтпаса билбейм. Ал жагынан өзүм да неудобный да. Ошо каналдардан интервьюңузду бир сыйра карап чыктым да, эмне жөнүндө суроолор берилди депчи. Анан көп жерлерде именно ушу наам жөнүндө суроолор берилиптир да. Демек алда алыс эмес деп ойлойм. Ошондуктан мындай аты чыгып суроолор берилип атат да. Демек аз калды деп ойлойм. Буйрса болуп калар эми. Менин эң негизги наамым эл. Өзүм күйөрмандарым мени жакшы көрүп турса, көчөдөн Токтор байкеге учурашып, ошол тамашаларыбызды көрүп, мен өзү эски ырларды ырдайм. Көпчүлүгү бар, биздин убактагы ырларды ырдап жүрөм, аккордеон менен биздин убактагы оюнчулардын ырларын. Ошолорду уккан өзүм күйөрмандарым бар. Ошол кишилердин мага алкышы чоң наам, күч берет. Анан эми калганы документальный буйрса деп тура берели. Негизгиси элдин сыйы, элдин сыйы, элдин сыйынан өткөн наам деле болбойт. Анан бир киши тааныбаган заслуженный артисттер деле бар. Эч ким тааныбайт аны, бирок заслуженный артист болуп алгандар деле бар. Эми балким мен эми аларга эч кимди тигиндейм жок. Ал буйруктан, бул деле болсо буйруктан болот да. Анан сизди азыркы убакта тойлордо кызмат кылып жүргөнүңүздү билем да. Ошондо сиз тамадасызбы?
Мен көпчүлүгү үй тойлорго барам да, куда тоскон тойлорго. Бир чети ооз раз ошондой тура мен кудага мен ооз расында кишилер келет да. Анан тамадаспы деген суроо туура болду. Мен тамада деген бөлөк жанр кызым. Бул жанр такыр бөлөк да. Мен эми өзүм театрда иштегем мурда. Мен өзүм кинолордо анча-мынча ойногом, ырдайм. Мен артистмин, өзүм кесибим боюнча актёрмун, ырчымын. Анан мен ырдаганга чакырышат көпчүлүгү. Анткени баягы эскиларды ырдайм, аккордеон менен ырдайм. Анан актер катары сүйлөйм. Мен башка тамадалардай болуп, галстук тагынып алып, ак көйнөк кийип алып, ассаламу алейкумдер деп представление менен ойноп, же болбосо өзүң айткандай ар кайсы оюндарды ойнотуп, же болбосо жаттап алган акындардын сөздөрүн куйук алыштырып сүйлөп антпен. Мен куда тоскон жерге барам, эрте барам. Анан барып аппаратурамды коюп, анан үйдүн ээлери менен сүйлөшүп, кудалар келчү мен үйдүн ээлеринин бир тууганындай эле болуп калам. Анан ошо үйдүн ээсинин бир тууганындай эле жүрө берем. Ошо кудалар менен аралашып, алыңыздар, ичиңиздер, десе, билесиздер, келем сиз ырдаңыз, мен ырдап берейин. Ара чолодо деп эле жөн эле аралашып жүрөм. Аягында кээде кудалар айтканы, сизди биз үйдүн ээсинин бир тууганы го десе, тамада элеңиз депчи. Мен ошондой жөнөкөй тамадам да, жөнөкөй эле жүрө берем. Эч кандай жазалмасы жок. Анткени мен жанагындай жазалма, анан жаттап алып, антип жок, андайым жок. Мен ошо конечно, возрастыма да туура келбейт. Өзүм мени көпчүлүк ушу ырдатыш үчүн анан импровизация деп коет. Өздөрүнөн кандай пас келсе ошондой сөз сүйлөйсүң, күлкү болсо күлдүрөсүң, серьезный болсо серьезный мамиле кыласың, жакшынакай тососуң, кудаларды капа кылбай узатам. Эч качан мага бир да келген кудалар капа боло элек ушуга чейин. Мен үйдүн ээлерине да айтам, мага келген коногуңуздар эч качан капа болбойт, өзүңүздөрдү билбейм деп. Анткени өздөрү көрбөйт да. Мен постоянно кудалардын үстүндө болом, а өздөрү тегишикте казан аягында жүрөт, тиягында мен эмне кылып атканымды да билбейт да. Анан ошон үчүн тамашалап айтып калам. Силер таарынасыңар, таарынбайсыңар капа болбойт. Коногуңардан сурагыла мен жөнүндө деп. Коноктор постоянно мен рахмат деп. Аябай чоң жеңилдик кылып берет турбайсызбы? Сизди чакыргандар үчүн аралашып кетем, айтып атпаймынбы. Үйдүн ээлериндей да келиндерди да урушуп алгандачы. Кана майлыгың, кана сууң, колго суу куй, каякта жүрөт, кашыгың гана тур, башты кап кел, ошондон бери килип баарын башкарып алам. Сиз ырдап эле койбой, менеджер катары да бар, уюштуруп бар, көзөмөлдөп ошол үйдү башкарып алам. Ошон үчүн жана айтат да коноктор. Сизди бир тууганы го десек, сиз деле тамада турбайсызбы? Тааныбайм силерди, тааныйм андан көрө, булар тааныбайм деп күлдүрүп калам. Жакшы экенсиз, универсал аралашып кетем да ошондой. Баардыктар прям аябай жакшы жардам берет экенсиз да. Жардам берем да. Тойдун ээлери да аябай ошо ыраазы болушат. Чын эле биз кээ бирөөлөр бар да, чын эле конок келгенде өзүн жоготуп койгондор да бар да. Анан кирет деп туруш керек да, бир жагын эскертип, азыр кийимиңерди кыл, азыр мунуңарды кыл деп. Кийитинен бери кийишкендечи. Ошондой. Жакшы, аябай сонун экен. Анан Токтор байке, мен бала кичинекей кезимде да сиздер тартылган Эгиздер тагдыры деген тасма жөнүндө да сурагым келип атат. Аябай популярдуу тасма болгон. Ооба, эми ошол убакта кыргыз кинолору жаңы тартылып, кыргыз кинолор жаңы чыгып аткан кези да. Анан ошондо Айбек Карымов, билесиңер да, заслуженный артист, эмгек сиңирген артист азыр. Айбек Карымов ырчы, ошол жигит Токтор байке бир кино тарткан аттым беле, бир келип ойноп бербейсизби? Сизге ылайыктуу роль болуп атат. Сизге ойноштун деле кереги жок. Өзүңүз эле ошого жарашып атасыз деп тамашалап ошентип калды. Анан макулда, анан бар, анан Бегмай да бир кыздын ролун ойноду. Анан мен бир өзүмө ылайыктуу киши экен ойноп, анан ошо эми азыр ойлосом ошол убакта аябай эле жакшы кино болуп чыккан. Бирок кем карчы көп эле болчу. Албетте көп болчу кем карчы. Анан ал убакта бир эле, эки эле камера менен тартып,
ушундай эмелер болгон эми анан кийин техникалар да сонун болуп кетти. Анан убагында жакшы эле чыккан кино болчу. Анан тартылганбыз, ооба жакшы, өзүмө деле жакчу ал кино. Кинотеатрларда көрүлдү. Көрүндү, кинотеатрларга коюлду. Анан кийин Айбекке рахмат айтам. Айбек айтты, эми Токтор байке, биздин Кыргызстанда эми гонорал деген жок да, билесиз да. Анан өзүңүз кичине тыйын кылып алыңыз. Сиз эми гастролдо көнүп калган кишисиз. Сиз ыгын билесиз, сырын билесиз. Анан бир экземплярын мага берген. Анан афиша чыгарып алып, мен Нарын обласы, Скөл обласын кыдырып, жакшы өзүм актап алгам. Тыйын кылып алгам. Жакшы. Мага да аябай жагат, ошон үчүн ушул суроону берип атпаймынбы? Анан менин акыркы суроолорумдан болсун. Жашоо бул сиз үчүн? Жашоо ар кандай, Акмөр. Жашоо мен 60ка чыгып атам. Эмдиги жыл чыгам да 60ка. 60ка чейин көп эле нерсе өттү. Орустар айтат го, черный полоса, белый полоса экөө тең жүрөт да. Анан эми аны экөө тең эле келаткандай менин жашоомдочу. Анан бирок жакшы жагын көбүрөөк пайдаланыш керек, жакшы жагына көп качырыш керек, өзүңдүн ден соолугуңду карашың керек, жакшы нерселерди ойлош керек, өтүп кеткен нерселерди унутуш керек, жамандыкты болбосун деп тилеш керек. Анан өзү деле жаш өтүп калганда азыр бул биздин курактагылар билбейм башкалар. Биз азыр эми ден соолукту ойлоп калдык, бизге көп деле эч нерсенин кереги жок. Ден соолук болсо, жакшыгы бала баккандын алдында, ушулардын алдында күлүп жайнап, окатысты кылып, жакшынакай жүрсөк болуп деген. Анан бул жашоонун оош күйүшү көп. Аны айтып отурса, аябай чоң передача болот, анын бизге кереги деле жок. Бирок жакшы жагын гана каалайм силерге, баарыңарга. Баягы орустарда да бир сөз бар го. Эгерде жашоону азыр кайрадан башта десе, эмне кылат элеңиз деп сурайт го десе. Кайра тамсалмак белем. Караганда просто керектүү нерседен баштамакмын деген сөз бар да. Азыр мисалы керектүү эле нерседен башка жүрмөм, аз калды деген сөз да. Андан көрө тынч жакшы жашап өтөлү. Ал эми бул жашоо. Бул жашоонун оор болот, кыйын болот. Ушунун баарын көтөрүш керек, чыдаш керек. Жакшылык болот, көтөрүш керек. Менде экөө тең эле болду. Эч качан нааразы да болбойм. Кудай таала нааразы болуштун кереги жок. Ушинтип сүйлөшүп отурганыбызга шүгүр дейли. Эл журтта тынччылык болсун, токчулук болсун. Ошол жашоо таттуу эле нерсе, жакшы нерсе. Сонун нерселерди айттыңыз. Жаман нерселердин баарын унутуп, жакшы нерселерди гана ойлоп, жакшы нерселерди гана эстеп, анан кыланын келеркиңде жакшы нерсени ойло. Эч качан артка караба. Жамандык калсын битти. Ал болору болду. Ал тагдырга жазган нерседен качып кутула албайбыз. Эч нерсе кыла албайбыз. Эч ким атайын мен жаман болоюн, же болбосо бир кырсык учурайын, же болбосо менин балам момундай болсун, же болбосо тигиндей болсун деп ойлобойт. Бүт барысы бала кезден жакшыны эле эңсеп, жакшы болсо экөөбүз, момунса экөөбүз, тигинсе ошентип эле келген. Бирок андай эмес. Ар бир адам тагдыры ар кандай. Кээ бирөөнүкү жип кетишкендей эле кете берет. Ошолор тигинин тагдырын түшүнбөй туруп кеп кылыш ыктымал туура эмес да. Анткени өзүнүн башына келбегенден кийин оңой сүйлөп коюш. Ар бир нерсе ошондой оор тагдырлар болот. Ошон үчүн аларды унуталы. Жакшы жагына эмирди үйлөнүш керек. Жалаң жакшы тойлор жөнүндө сүйлөшүш керек деп коебуз. Ырдатыш керек. Эми биздин Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө коштошуп, балким каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Эми сиздердин каналыңыздарга жана башында да айттым, чоң рахмат. Коллективиңиздер менен ден соолуктуу болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушундай жакшы адамдарды чыгарып, эл менен көпүрө болуп, байланыштырып, атактуу чоң жакшы каналдардан болгула. Ишиңерге ийгилик эле каалайм. Анан кыргыз элиме дагы бир жолу тынччылык болсун, токчулук болсун.
мамлекетибиз өссүн, бардыгы Кудай буйрса жакшы эле болуп атат деп ойлойм. Мен эми саясатка деле көп жокмун. Жалпы элдин эмеси боюнча алдыга эле баратат окшойбуз деп ойлойм. Билбейм эми анан жакшылык эле болсун. Үмүт айттым го, үмүтүбүз жакшылыгына тилейли. Сага чоң рахмат кызым. Аман бол, эсеокто бол. Сен мени мындай Токтор Байкеде ата деп бир тууганбыз экөөбүз. Чоң рахмат сизге да, Токтор ата. Ушинтип мен менен маек куруп, жакшы сонун нерселер жөнүндө айтып бердиңиз. Дайым ушинтип сиздин да ден соолугуңуз чың болуп, эң негизгиси оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун. Чыгармачылыктагы баардык ойлогон ой тилектериңерге жетип, ийгиликтерди жаратып, буюрса наам алып, дагы ушинтип маек куруп, аман эсен жүрө бериңиз. Ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат, рахмат. Баарыңыздар менен коштошом. Дагы эмки берүүлөргө чейин аман туруңуздар.